Бардык көрүүчүлөрүбүзгө ысык салам. 21-июль күнгө жума бардык көрүүчүлөрүбүзгө Кел чай ичели программасын кайрадан сунуштайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, жума күнүңүздөр кут болсун дейли. Жалпы бизди көрүп жаткан көрүүчүлөрүбүз жана кош келиңиздер. Бул вакыттардан тарта биздин жакшы көргөн көрүүчүлөрүбүз жана бизди жакшы көргөн көрүүчүлөр дагы бар. Сиздер катарыбызда болгон болсоңуз, оюндарыбызга катышып оюндарды ойнойлу жана өзөңгүлөш болуп бири-бирибизге байланышта бололу. Бардык баягы биздин замандаштарыбызды, мекендештерибизди жакыныраак келиңиздер дейли. Бизди кайсыл облустан, кайсыл региондон көрүп аткан болсоңуз дагы чоң саламдар болсун. Борбор калабызда Борбордо өтө ысык болуп жаткан учур, азыркы учурда 40 градусту жетпей көрсөткөндөрү менен андан ашып жаткан сыяктуу эле. Аба жок, эч кандай жан жок, бир аз дагы жел боло элек. Бизде сиздерде кандай болуп жатат аба ырайы? Сиздер бизге кабардар кылып жазып койсоңуздар болот. Жакындардын көңүлүн алыңыз жана туулган күндөрүн куттуктап СМС аркылуу жибериңиз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд керектөөчүлөр менен бирге иштелип чыккан чайдын чыныгы баалоочулары үчүн алтын стандарт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Түсү алтын, даамы күчтүү чайдан ичип отуруңуздар. Чай үстүндө азыр биз маек кылабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин студиябызга өзгөчө коноктор келди. Бүгүн сиздерге тааныштырып өтөлү үй бүлөлүк дуэт, тамадалар, ырчылар, көптөгөн иш-чаралардын алып баруучулары. Бүгүн бизде конокто Улукбек Алукулов жана Таңсулуу Жаанбаевалар бизде конокто. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Кош келдик. Маанайыңыздар сонун окшойт. Маанай жакшы, буюрса чай ичели деп келип калдык. Кош келиңиздер. Албетте, чайдан сиздерге коюп берейин. Эртең менен таң кандай башталат сиздерде? Үй бүлөлүк болгондон кийин келиңиздер. Эрте турасыздарбы? Жумушуңуздарда бир экен? Кандай болот бул жагы эртең менен? Бизге жумушка байланыштуу эрте тура албай калабыз. Бир 9-10, кээде 11 чейин уктап калабыз. Ошо азыр өзүбүз той кызматында көбүнчө тамадалык кызмат, үй бүлөлүк, чогуу дуэт тойлорго кызмат кылабыз. Анан эми кышка маал эртерээк турабыз да, буюрса. Шоу чөйрөсүндө жүргөндүктөн үчүн эми тамашалап айтып өтсөк, биз үйкү болуп калганбыз. Көбүсү түнкү убакта көп жүрүп, анан эрте туруш бизге бирке кыйынчылык туудуруп коет. Жакшы, ар кандай экен да, демек. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, таанышып алдык. Эгерде көрүп билген жүргөн болсоңуздар жана суроолоруңуздар бар болсо, бизге жиберсеңиздер болот. 0508 400 100 номери аркылуу суроолорду жибериңиздер. А биз болсо жообун алып бергенге аракет кылалы. Чынында мага да кызык. Экөөңүздөр чогуу алып барат экенсиздер, чогуу иштейт экенсиздер. Кандай болот? Кандай даярданасыздар? Үйдө жүрүп эле идеялар келсе керек, фантазия бир ойлоп таап эле, ушундай болсо керек. Ооба. Ошол тамадалык кызматта, ошо алып баруучулук, той кызматтарында иштеп жүргөнүзгө 7 жылдын жүзү болуп калды. Өзүбүз той тармагында да таанышканбыз. Эң алгач кыз жигит болуп баштап эле ошо той тармагында тамада болуп баштадык. Ошентип анан көбүнчө бизди кыз жигит деп таанышат. Ошо эми ат менен чыкканбыз. Ошол. Ооба. Тойдо кандай конок болуп барып таанышып калгансыздарбы же иштеп жатып анда дагы? Ооба, мен өзүм оператор болуп иштешим тойдо, анан бул мен болсо би группада бийлечимин, ошондо жылдызыбыз келишип калып, номеримди сурап, анан таанышып калдык. Ошентип башталды. Номериңизди жөнөлтүп койдуңуз беле? Анда мындай башка байкесинен суранып, анан кийин жумуш боюнча деп алганда, көрсө өз кызыкчылыгы үчүн алган турбайбы. Анан кийин билдик да. Жакшы. Чогуу мына ошентип дуэт болуп алып барууга эмне болуп башталып калды? Бул ким биринчи сунуш киргизди? Мен биринчи сунуш киргизгем. Ошо тойдо чогуу кызмат кылып көрөлү деп.
өзүбүз той саласында көп жүргөн үчүн ошол бизге жакыныраак болду окшойт да. Тиги Нурзат Токтосун эжекебиздин Нур академиясына окуп бүтүп, ошол жактан кичине такша алып, Арслан агайдын окуучусу болуп, анан ошентип аралашып калдык да. Ошол азыр болсо ошол чыгармачылыкка киригишип, азыр жаңы ырларды жаздырып, жаңыдан аттанып атабыз тармагына дагы. Сиз оператор болуп иштеп жүрсөңүз, сиз бийлеп жүрсөңүз, баягы алып баруучулук атайын өзүңүз айткандай окуп турсуз да, негизи буга чейин дээр болбосо деп коет го, адам жөндөн болбосо керек, яны экөөңүздөр атайын даярданып чыктыңыздарбы же мурдагы тамадалардын сөздөрүнөн алып эле эптеп чыгып кеттиңиздерби? Кандай болду бул жагы? Бизди үйрөткөн агай өтө күчтүү болчу, Арслан агай. Жакшы мотивация берди. Тамашачыларды даярдап жүргөн агай болчу. Ошо жакшы мотивация берип, эми көбүнчө ырларды жаттап, анан тойлордо антип айтпайбыз, болгондо кара сөз менен эле, өзүбүздүн сөз менен. Импровизация кылып, ооба, ошол. Мисалы үчүн улук тараптан айтсак, улук ошо жаш кезинен, кички кезинен бери эле ошо сахнада аралашып жүрөт. Ооба, мектеп кезинен баштап эле ырдап эле, сүрөт тартып эле, ошо эжелерге аябай жакын болчук. Кички кезде эле. Анан мен тараптан деген болсо, мен такыр ойлонуп турмун, алып баруучу болом, анын үстүнө той алып баруучусу болом деп ойлоп турмун такыр. Анан ошентип Кудайым бизди жолуктуруп, оюм 120 градуска алмаштырды деп коет. Ошондой болуп калды чынында. Негизи менин профессиям боюнча дизайнер, модельер одежды тигем да. Вот ошондой кол өнөрлүү айыммын. Ошол тойго болгон көйнөктүн баарын өзү тигип алат. Ошол жагынан бирөөдөн барып алып келип же сатып алып отурбай, жакшы экен. Мисалы, тойдо алып барып атканда экөөңүздөрдүн көбүн эсе эмнеңиздерди жактырышат? Бизге силер алып барып бергилечи деп эмне үчүн суранышат? Биз ошо көбүнчө дуэтибизге кызыгат. Эми кыз менен бала, ошол дуэт деп ишет эмели, кыз менен бала деп ошо кызыгышат көбүнчө. Ооба, мен дагы. Ошо биздин бүйөрмандарыбыз бар, ошо 5-6 тоюн алып барган той ээлери бар, кайра ушундай личный тамадагы болгондар бар. Ошо жакшы, ыраазыбыз аябай. Мен дагы кошулам улуктун сөзүнө, анткени чынында өзгөчө болот. Эми көп учурда жалгыз алып баруучулар алып барат, а дуэттер кээде эле гана кездешет го. Анын үстүнө биз үй бүлөбүз да. Анан мындай үлгүлүү үй бүлө катары мындай көрүшөт, ырымдап чакырышат, ооба. Жакшы. Мына ушундай кызыктуу үй бүлөгө сиздер тараптан да суроолор болсо, жибериңиздер экрандагы номерлерге, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр биздин келген конокторубуздун жаңы тарткан клиптери да бар экен, Мына ушул клип жөнүндө азыр көрүп алалы. Андан кийин сурайбыз, кантип тартылган, эмне болгон, бизден алыстабай туруңуздар. Мына ушундай сонун чыгарма болуп өттү биздин коноктордун аткаруусунда. Биз болсо суроолорду береличи эми. Алып баруучу эмес, тамада эмес, ырдап да коет экенсиздер, ырдап коебуз. Бул клип жаңы клип экен, сонун болуптур, куттуктайбыз. Биринчи клибиңиздер, өзүңүздөргө жактыбы? Бизге жакты, биринчи болгонго байланыштуу окшойт. Жакты. Качан тартылды, идея кимдики? Бул эми тартылганына ушу 1 айдан ашып калды. Идея болсун досумдуку, таанип болушуңуздар керек. Анан тарткан болсо ошол Айберген деген дос балабыз тартты. Анан аранжировкасы Ону Арслан деген дос балабыздыкы. Эми сөзү Саламат деген тоже тааныш дос балабыз. Ошолор менен бирге отуруп ошо чыгарма жаралды. Жалаң досторум менен жаралыптыр деп ойлойм. Жакшы экен. Азыр дагы биз баягысы кененирээк улантабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Кел чай чейле программасынын башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд жөн эле суусундук эмес, бул Борбордук Азиянын маданиятынын жана салттарынын чыныгы бөлүгү. Сендемдечи
Дечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд. Даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүңүз отуруп чай ичели. Пиала Голд. Түсү алтын, даамы күчтүү. Эл арасында кыз жигит аталышындагы бизде үй бүлөлүк тамадалар, сонун жубайлар бизде конокто, урматтуу көрүүчүлөр, Таңсуу Жаанбаева, Улукбек Алыкуловдор. Сиздер тарапта суроолор болсо, бизге жиберип коюңуздар, биз жооп берели. Балдарыңыздарды азыр ким алып калды? Биздин өзүмдүн мамам карайт, небере. Бала таптуу, небере андан таптуу демекчи, ошол. Эки небереси бар. Улуу балабыз 3,5 чыкты. Экинчибиз буюрса 3 ай болоюн деп калды. 3 ай болоюн деп калды. 3 ай болоюн деп калды. Кичтеки турбайбы? Биз менен тойлоп жүрөт, тойлордо. Ошол мамам көбүнчө карайт. Балдарды көтөрүп алып эле, ичиңиз чоңойтуп алып эле чогуу иштеп жүрүп эткенсиңер да? Үй бүлөлүк бир баягы чогуу иштешкендин бир жагы жакшы болуш керек, э? Биз-бирибизди колдоп түшүнөбүз да. Ооба. Эми деге тойдо дагы биргебиз, жумушта дагы, үйдө дагы биргебиз да. Жакшы. Бул жаатта сырткары дагы башка эмне менен алектенесиздер же башка жумуштар дагы барбы? Башка жумуштар эми анча-мынча майда жумуштарыбыз бар эми дагы. Дагы ойлорубуз бар, максаттарыбыз бар, буюрса алдыда дагы чакан бизнестерди ачабыз деген максаттарыбыз бар да. Мисалы азыр көпчүлүк айтып калат да, тойдун баары окшош болуп калды, анан тамадалар эле окшош алып барып атат, окшош эле оюндар деген сыяктуу, же болбосо абдан узун тосттор же кечигип келгенден кийин кеч бүткөн тойлор деген сыяктуу пикирлер айтылат эмеспи эл арасында, э? Силерде кандай ойлор бар, эмне кылсак деген, өзгөчөлүк киргизели деген ойлор бар? Той тармагына өзгөчөлүк эми эң башкысы ошо оюн зоопторду өзгөртүш керек. Ошо оюн зооптор өзгөрсө эле программа өзгөргөндөй болуп калат негизи. Эми тостторду өзгөртө албайбызбы ал жагын? Ошол. Эң башкысы ошо программа оюн зооптор өзгөрүш керек, э? Ооба. Негизи мындай болуп калат да, ошол той ээсинин пейилине жараша тойлор өтүп калат көп учурларда. Кээ бир меймандар түшүнүктүү көз караш менен карайт, тоско келгенде кыска сүйлөп берет, кээ бирлер мен сүйлөйм деп калганда тоско албай каласың да, анан сөз бергенге туура келет. Бирок чынында мен дагы кошулам, ошо тойлорубуз, меймандарыбызды 5ке чакырганда ошол жок дегенде 5:30 келип 6да баштай берсек, анан тойлорубуз 11де бүтсө өтө сонун болмок. 11лерде бүтсө жакшы болот эле деп ойлойм да. Бирок 7де башталып, баары бир 12де бүтөт да. Анан кээде мындай болуп калат. Той ээлери ушинтип көптөн бери күткөн күн келип, уулун үйлөнтүп, же болбосо дагы бир жакшылыгы болгон учурда аларга той бүтпөшүн каалайт да. Дагы көп узарса экен, меймандарын кыйбай, кетиргиси келбей, дагы көбүрөөк тойлоп, чогуу болгусу келет да. Аны дагы ойлоп, кыскарткың да келбейт да тойлордучу. Бирок ушул меймандар негизи той 5 саат болот, баарыбызга эле маалым. Анан меймандар эрте келип берсе эле ошо сонун 11де бүтөт да. Бирок кошулам, анткени улуу аксакал аталарыбыз, апаларыбыз бар, алар 12ге чейин отурса чарчап калат да, чынында. Анан эртеси күнү жумушка чыккандар дагы бар, алар да туура караш керек. Элибиз ошо эрте эле келип берсе эле сонун болот эле деп ойлойм да, менин оюм. Кечикпей келиңиздер деп айтып коелу, э? Жакын арада тойго барам деп аткан жалпы көрүүчүлөр, кечикпеңиздер. Негизи азыр бизде мындай болуп калды го, тойлордун көбүнчөсү 7де башталып атат го азырчы. Анан 5 деп жазып коюшат, анан бара турган коноктор деле 5ке жазыптыр, анда 7де башталат деп, мындай баары бир 7 деп алышат. Ооба. Кээ бир учурда мындай да болуп калат да. Ушул кыргыздарыбыздын эми жалпы эле ошо элибиздин арасында немисче келгендер да меймандар табылат. 5те чакырса, кээ бирлер болуп калат, 4:30да 5те келгендер да болот. Эми ал кезде чандашат, ошо кезигишет. Анан эмгегин сыйлап белек берип коюп
болобуз. Эми 2 саат күтүштү эле. Анан мынтип тамашалап коебуз. Ал эми ушул кыргызыбыздын салтын бузбай кечип келген, эмне келген меймандар барбы депчи тойдун башында. Анан чынында чыгып калат да. 7-де башталса деле мына 7:30 келген, жаңы эле кирип келгендер да пайда болот да. Башталып калгандан кийин киргендер да болот. Ошондой да болот. Ошол эрте келип алган коноктор мен мурдагы тойго эрте барып болдум эле, кийинкисине кеч эле барам деп анан кеч келип башташат го. Ошондой да болуп калат. Ошондой болуп атпайбы? Бардыгыңыздарды канчага чакырса ошого келиңиздер деп бир үгүттөп өтөлү, анткени 5ке жазылса 7ге барабыз деп баягы өзүбүз алдамай бир учурлар көп болуп атат. Ошондуктан келиңиздер, биз деле немис болгонго аракет кылалы, бул жагынан жоопкерчиликти өзүбүзгө алсак. Анан тойдогу кызыктуу учурлар жөнүндө сурагым келип атат. Кандай учурларга кабылдыңыздар эле? Экөөңүздөр да көп болот болуш керек. Ооба, тойдо көп кызыктуу учурлар болот. Негизи эле бизде ошол жаштар кечигип калган бир той болгон, аябай кечигип, бир 9-га чейин кечигип, саат 9-га чейин анан баштаган тойлорубуз болгон. Той башталган эмеспи ага чейин? Эми ага чейин ошо күтүп эметкенбиз да. Эми жаштарды күтүпчү. Алар болсо ошо пробкага такалып калышты. Ошол тойдо кызыктуулар көп болот. 9-да башталган, анан бир 2 саат 3 сааттан бүтүп калган экен да. Ошондой болуп калат. Ошол жерине жалко, Ооба. Ошондой. Негизи ошол тойду даярдап алып, ошол негизи жана Таңсуу айым айткандай, ошол той берип аткан адам тоюн көп болгонун каалайт экен да, убактысы аябай көп болуп, майрамдаганын каалайт. Кызматта жүрүп эле чуркап эле той бүтүп калды деп. Тойго меймандар эрте келсе, убакыт көбүрөөк болот да, майрамдаганганчы. Анан кээ бир эмелер бар, 8-де башталып калат, аны уже 12-ге бүтүрүш керек болуп калат 4 сааттын ичинде. Ошон үчүн ошо эрте башталган тойлор аябай жакшы. Негизи тойдо кызыктуу учурлар аябай көп болот. Кандай учурлар эсиңде калат? Мен ошол кызыктуу учурлар эстен чыгып кетет экен да, именно кандай экөөңүздөрдүн мисалы жубай экениңиздерди билбей, улукбекке келип тийишкен кыздар балким, же Таңсууга барып тийишкен аркандай учурлар болуп калат эмеспи? Ушундай учурлар болгон. Башында жаңы тамада болуп жүргөндө анда Таңсуу деле аябай жаш, мен да жаш, анан азыр деле жашсыздар. Ошо анча кызганып балдардан болгон андай. Бирок кызгануу деген уже өтүп кетти окшойт. Ошол неме башында кызгануулар болгон да 1-2 жылдын ичинде. А так азыр кызгануулар деле жок. Азыр жок. Азыр мындай бирөө бирдемке кылып карап же сөз сүйлөп калсам да только күлкү менен гана неметебиз да. Жаап салабыз да. Болуп калды. Сиздин битооңуз эмне болду? Ал ошойду. Битоо пенсияга чыгарып жибергенбиз. Үйлөнгөндөн кийин. Үйлөнгөндөн кийин 1-2 жыл группа болду. 1 жыл, да, точно. 1 жыл, андан кийин уже биз алып баруучулук тарапка өттүк да, анан алар өздөрүнчө азыркы күнгө чейин группа бар, алар бийлеп жүрүшөт да өз алдынча. Ошо бийчилердин өзүнүн да бир эметүүчү бар экен, форма даярдамай, анан кыздарды тапмай, анан лучше ошо бир тармакта эле бололу деп тамада кызматта эле. Кыздарга да жоопкерчилик бар. Ошондой да. Жакшы. Ырчылык өнөргө кайтып келе турган болсок, дагы кандай пландар бар? Алдыда кандай ырларды ырдасак деген пландарды коюп атасыздар? Ырларды кандай тандайсыңар негизи? Ырчылык боюнча ошол негизи эми той тармагында жүргөндөн кийин ырдаш керек экен. Анан өзүм да кичинекейимен ырга жакынмын. Таңсуу айымды дагы өзү ошо ыр тармагында чогуу Таңсуу айым деп сонун кайрылат экенсиз жубайыңызга, э? Тойдо көрүп калгансыз, Улук мырза Таңсуу айым деп кайрылат. Билгизбей, э? Ооба. Же үйдөгүдөй эле Таңсуу деп чакырып, э? Үйдө Таңсуу деп, кээде Таңсуу айым деп алам үйдөн деле. Ошол эме негизи ошол шоу чөйрөсүндө үлгүлүү адамдар аябай көп. Мисалы Урмат Үсөнов, Неля эжекебиз бизге аябай үлгүлүү болуп көрүнөт. Ошолорго окшоп ырларды жаздырып, ушундай бир биз дагы үлгүлүү үй бүлө болгубуз келет. Үлгүлүү ушу чыгармачылыкта дагы бир
элдерге жакшы жол көрсөткөн балким, таттуу жуптардан болбосу керек. Ошо чыгармачылыкка жаңы киришtik. Эми алгачкы клибибиз эми буюрса, будан кийин дагы жаңы клиптерди чыгарабыз буюрса. Эми көбүнчө тарбиялык мааниси бар, балким ата-эне жөнүндө ушул жакшы ырлар чыгарабыз да. Жакшы. Көбүн эсе бир нерселерди тандоого келип калган учурда ким тандайт? Бир талкуу кылабыз ортодон, бирок чечим улуктан болот. Аягы менде болот. Ооба. Үйдү сиз башкарасыз? Үйдө биз башкарабыз. Үйдө эркек башкарыш керек го. Ошондой нерсе барбы? Ооба, эми аял киши колдоп туруш керек, эркек башкарыш керек дегендей. Ошол. Жакшы. Негизи кыргыз элинде ушундай нерсе бар, эркек башкарыш керек деген бир ой бар, Бизде болсо билдирүүлөр бар экен. Азаматсыңар, силерди колдойбуз дейт, каяктан болосуңар деп жазыптыр. Чынында эле? Мен өзүм Жайыл району, Чүй обласы, Кызылдыйкан айылында чоңой өскөм. Ошол жакта ошо тоонун жегинде мал кайтарып, ошол жакта өскөнбүз, кички бала чагым ошол жакта өстү. Ал эми Таңсуу сиз? Мен болсо ошол Кызылдыйкандын келини болом. Келин болот. Ага чейин. Ага чейин Ош жергесинен. Каракылжадан 1-май айылынан болом. Жакшы. Кийинки билдирүү бар экен. Кандайсыңар, тойго канчага чыгасыңар деп жазыптыр. Эми тойго $300 деп чыгабыз, анан той элерине жараша кээде түшүп беребиз, сүйлөшкөнгө жараша мындайча айтканда. Ооба. Биздики эми жакшы да, мисалы үчүн дуэт тамада кыз жигит, үй бүлөлүк дуэт, анан чогуу экөөбүз ырдайбыз. Анан эгерде үйлөнүү үлпөт тойлор болсо, ичинде жар-жары менен, анан тушоо той болсо ошо ырларга жарашыктуу, ата-энелер болсо ата-энелерге да жарашыктуу, ушундай ыңгайлуу дуэтпиз да. Реклама кылып атасызбы? Ооба. Ошол $300 ичинде ушул ырлар да барбы? Ооба, бардыгы ичинде. Кызматыбыз ошо. Кызматыбыздын баары ичинде болот. Жакшы экен. Кийинкиси салам, кандайсыңар? Бар болгула жубайлар деп жазыптыр. 77-96 менен бүткөн абонент. Азаматсыңар, силер биздин тойду алып баргансыңар, жакшы алып барасыңар деп жазыптыр. 70-35 менен бүткөн абонент. Кандайсыңар? Каяктан болосуңар деп жазыптыр. Бул жерде да жогоруда айтып өтүштү. Урматтуу көрүүчүлөр, суроолорду дагы да болсо жиберсеңиздер болот. Биз бир аздан кийин жоопторду алып бергенге аракет кылалы. 0508 400 100 номери аркылуу жазсаңыздар болот. Азыр биздин келген коноктордон дагы суроо беребиз. Даярданып туруңуздар. Ким биринчи жооп берген болсо, бизден белек бар. Андыктан аз гана убакыт калат. Даяр туруңуз, биздин номерди сактап алып, жана жоопту жазыңыздар. Пиала Голд чай суусундугу жаркыраган байдам жана жогорку сапат менен камсыз кылуучу катуу өндүрүш стандарттарынын аркасында түзүлгөн. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Биз болсо программабызды уланталы, жана биздин көрүүчүлөрдөн сиздерге суроо беребиз. Сиздер болсо жооп жазыңыздар. Келиңиздер, анда сиздерден суроо көрүүчүлөр үчүн кандай суроо болот? Ооба, эми көрүүчүлөргө жеңил суроо бергим келип атат. Негизи бейиш эненин таман алдында деп коет. Ошол сөздү ким айткан? Бардык апаларыбыз бар болсун. О энелер бутуңду өп кызмат кылса балаңар ал бейиштин туткасын өпкөн менен барабар дейт экен. Бейиш эненин таман алдында ошол сөздү ким айткан? Мына ушундай суроо. Урматтуу көрүүчүлөр, жооп жаза алыңыздар. Бизде аз гана убакыт бар. Ошол учурда жооп кабыл алып, жыйынтык чыгарышыбыз керек. Жана көрүүчүлөргө бизден белек ким биринчи туура жооп берсе. Жакшы суроо болду. Келиңиздер. Ата-энеңиздер жөнүндө айтып бергиңиздерчи. Ата-энем жөнүндө ошол мен өзүмдүн апам Анара, мамам. Атамдын аты Замир. Биз 3 бир тууганбыз. Улуу байкем бар, карындашым бар. Мамам аябай кең пейилдүү адам. Конокту аябай жакшы көрөт. Коноктошконду аябай жакшы көрөт.
ак көңүл. Ошол. Жакшы. Таңсуу сиздикичи? Меники атам аты Көңдүбай, апам аты Динара. Экөөм да кара тору, атам бою узун, ушундай сулуу келишкен, ушундай керемет жоп. Жалгыз кызы болом. Ушундай керемет ата энем бар, азыркы учурда сагынып жүрөм аларды. Алар Каракулжада азыр, э? Жок, алар Сокулукта. Сокулукта, э? Бара элексизби? Барып турасыз? Барып турасыз, бирок баары бир мындай азыр эстеп кетсем сагынып кетет, э? кетесиң. Кыздык ушундай го, кыз үйдө убактылуу конок, анан кийин баары бир мынтип жалгыз кыз болгон үчүн дагы сагынып турат экенсиң. Мен да сагынып кеттим, аябай. Келиңиздер, анда үйдөгү жубайлык, жолдоштук бир нерсени сурагым келип атат. Таңсуу үйдө кандай жубай, эмнесине көбүрөөк көңүл буруп, үйлөнөм деген бир чечимге келдиңиз эле? Мага да кызыктуу коюмбу? Анан Таңсуу, сиз жолдошуңуз жөнүндө айтып бериңиз, э? Көбүнчө Таңсуу тың, үйдө жакшы аял, балдарды жакшы карайт, үйдү таза кармайт, даамдуу тамактар жасап берет. Ошол. Анан мурун кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндө эме мындай татынакай көрүнгөн. Азыр деле татынакай. Көрсө андай эмес Жок, ошо аябай тың көрүнгөн. Жанынан азыкырабыз, э? Негизи эме го, үй бүлөдө бирөө бышык, анан бирөө оор басырык деп атат го. Ошол Таңсуу бышык үйдө. Жана мындай бир үйдө бир сулуу деп коет го, биздин сулуу Зулукта деп. Мен кара торулардын баары эле сулуу болот. Көзү бакырайган кара тору, анан бою узун деп мен айтам да, көп учурда Улук депчи. Бир байкебиз айтып коет. Кара тору дей берсе, эми апа-бакай болгондон көрө кара тору болуп сулуу болгон жакшы болот депчи. Кара тору болгонуңузга сыймыктанасыз болуш керек? Ооба, сыймыктанам. Келгенде эле бизден косметика сурадыңыз го. Эмнеге? Баягы клипке тартып атканда аябай агартып эметкен, анан ак болуп чыккансыз бага, э? Карайын деп жетишпей калдым да азыр. Жубайыңыздын жанында жакшы эле көрүнөт экенсиз. Жубайыңыз баягы айымдар сулуу болуш керек, анан мырзалар бир аз эле бирдемкеден айырмасы болуш керек деп коет сыңарындай. Ушундай эле болгон жакшы болсо керек, э? Анан эми кара тору болгон бир эмес, көлгө барсаң аябай күйүп кетет экенсиң, ошонусу бар да. Ал жакта келгенден кийин косметика кылыш керек, э? Чагарганга бир жума керек да. Тамаша бардыгы. Таңсуу, сиз көбүн эсе эмнесине көңүл бургансыз? Мен мактайм деп коелу. Көбүн эсе эми биринчи бар бир адам көргөндө келбетине көңүл бурат, келбетине караганда чынында ой, кандай кара тору жигит деппи? Ооба, чынында. Анан ушундай апабыздан жакшы тарбия алган, өтө тартиптүү, мындай мүнөзү өтө керемет болгон үчүн мени багындырды да. Кандай жолдош азыр? Өтө сонун, анткени ошол балдарыбызга үзүлүп турат да. Балдарыбызга аябай жакшы ата да. Чынында мен ошого аябай Кудайыма ыраазымын. Жакшы жолдош жана балдарыбызга аябай жакшы ата. Ал эне үчүн аябай бакыт да. Ошо балдарга сонун мамиле кылат да. Алып келсем, памперс алып келсем, сүйүнөр этесинчи. Ооба. Жакшы. Аны ушу алып келип бергени да жакшы да. Кээ бирөө алып келип бербей кечке кайтырат да, э? Жакшы экен. Алдыга кандай пландарды коюп жатасыздар? Кара-Балтада турабыз дедиңиздер, э? Ооба, буйрукса эми ушул жакын арада Бишкекке негизи үй салганбыз. Анан Кара-Балтага көнүп калганга байланыштуу ошо келе албай эле көнүп калганга байланыштуу. Эми азыр буйрукса ошо бир айдын ичинде Бишкекке келип, анан бизди таанаган кишилер тармагынан дагы көбүрөөк тамадалык кызмат кылып, Бишкекке да көбүрөөк таанылалы деген ой максаттарыбыз бар. Кара-Балта жакшы эле таанып калды. Кара-Балтага эми буйрукса, Кудайым буйрукса ошол эмгегибиз жакшы эле сиңип калды. Эмгек сиңиргенди берип коюшканбы, э? Кара-Балта өзүнчө биздин мындай
орусча айтканда аябай родной эмебиз. Жылуу биз үчүн жылуу родной. Каралтан эли, жери аябай. Аябай улук биз көнүп калган үчүн эле шаарга келе албайт Ошондо шаарыбыз үчүн эле, пропасын эле. Ооба, эл жакшы көргөн үчүн Таңсуу чүйгө келин болгон кандай экен? Өтө жакшы, апам аябай жакшы тосуп алды. Башынан эле апам да айтып берген. Мен Таңсуу деген атты биринчи жолу уктум, анан биринчи укканда эле аябай жактырдым деп ушундай жылуу неметкен да, тосуп алган. Келгенде дагы аябай жакшы кабыл алган. Анан эрке келинмин. Улуу байкебиз үйлөнө элек да, азыр пока что жалгыз келинмин да. Анан кайнатам да, кайненем дагы эң жакшы адамдар. Эрте туруп эшиктин алышып барасызбы? Тургундан бери эрте туруп атат эле. Балдар бар. Эрте ош тарапта өзүңүз оштон деп атпайсызбы? Анан шыпырышат го негизи. Ооба, андай жер бар, бирок кандай десем, эми той учурунда көп жүргөн үчүн туруу эрте туруу кыйыныраак болуп калат ооба. Негизи шыпыргансызбы же шыпырган эмессизби? Жок, негизи мындай болуп калат, кээде болот да. Кээде. Күндө эмес. Мамам эрке келини да. Ооба, чынында эрке келин точно айттың да. Ошо апама рахмат, мени чыдап жүргөнүнө. Жок, тим эле. Жакшы, жолдошу колдоп турган ушул жерден эле көрүнүп турат. Жаман ойлоп калбагыла деп атат, Жакшы эле деп. Албетте, барды тамаша. Анан негизи баягы уруш, талаш деген нерселер болуп калабы? Ошол учурда кандай бир жагдайдан чыгасыңар? Урушуп алып, той алып барган учур болду беле? Эми ар бир үй бүлөдө болот го дейм, бирок биз өзүбүз ушул намазга келип, ислам динине келгенден кийин азыр 5 бал намаз окуйбуз, кенчегим экөөбүз. Ошого келгенден кийин негизи ушпайбыз, анткени исламда ошо мелочтан баардыгын бүт баарын көрсөтүп берген экен. Аялга кандай мамиле кылыш керек, аял күйөөгө кандай мамиле кылыш керек. Кудайга шүгүр, негизи ислам менен жашаса бакыт экен да, чыныгы бакыт. Үй бүлөдө бакыт болот. Азыр негизи көп мисалы ажырашуу же болбосо үйүндө чатак, муну бул кандай десем, ислам дининин жоктугуна байланыштуу экен да. Көп учурда аял уступать этиш керек экен, көп учурда. Мисалы үчүн эгерде биз тараптан бир неме пикир келишпестик болсо, уступать этем да. Кыргызча сөзүн таппай калдым. Көбүнчө ошо чубак ажы, максат ажыларды көп угабыз, анан алардын аябай көп тарбиялары бар, мисалы. Ошодон да көп тарбия алды окшойт, Таңсуу. Мен угат, мындайча айтканда. Көп сыйлап турат да. Жакшы, ортодо сый болсо баары сонун болот. Негизи ошондой бир жагдай болуп калды беле, маанай жок учурда ушундай тойлорго чыгып калган учурлар? Андай болуп калат, кес-кесте болуп калат, бирок көбүнчө ошол той ээси атайын тоюн даярдап бизди тандагандан кийин аны билгизбегенге аракет кылыш керек. Мындайча айтканда, сахнада уже жүздү алмаштырып, тоюн жогорку деңгээлде алып барып бергенге аракет кылышыбыз керек да. Жана биз тандагандай ишеничти аткарып сахнага чыкканда уже башка адам болобуз да. Мен көбүнчө жолдошума жакшы мотивация берип, мындай тойго чыгаардын алдында көп эми 70% улук көп алып барат да, анан ошон үчүн улукка жакшы мотивация, көңүл, маанай тартуулап анан чыгабыз. Жанында туруп турасыз, жанында колдоп, коштоп. Көбүнчө основной оюндарды ошо өзүм кылам, оюн зоопторду, муну Таңсуу болсо көбүнчө тос жагына көбүрөөк көңүл бурат да. Көбүрөөк кызмат кылып, поддержка кылып турам жанында. Жакшы, анан албетте суп-сулуу кийинип алып, жакшынакай болуп, жаныңызда турган өзүнчө эле бул көрүп да, Чынында туура айттыңыз. Ооба, сизди карап, суктанып отурушат, карачы кандай жубайлар деп, көз тийбесин, болсун бардыгы. Негизи силер менен маектешүү сонун болду, кызыктуу болду. Сиздер тараптан көрүүчүлөргө эмне айтат элеңиздер? Көрүүчүлөрүбүзгө ошол
жалпы телекөрүүчүлөргө чоң рахмат. Ушул каналды көрүп, бизди колдоп, бизге жакшы пикирлерди жазганыңыздарга. Жана ошондой эле ушул любимый каналынын жалпы жамаатына, ушул иштеп аткан жамаатына, сизге бизди конокко чакырган, ишиңиздерге ийгилик, дагы да албан ийгиликтерди каалайбыз. Өркүндөп өсө бериңиздер, буюрса. Мен дагы ошо любимый телеканалынын көрөрмандарынын баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Таңыңыздарды биргеликте любимый телеканал менен чогултосуңуздар. Анан сизге да чоң рахмат, чынында бизди чакырып, ушинтип бизге ысык чайыңызды сунуп, ушундай кереметтүү маанай тартуулаганыңыз үчүн чоң рахмат айтабыз. Чай ичип тургула, баардык көрүүчүлөрүбүз. Чайыңыздар аябай жакты. Ооба. Ооба, анткени пиала болуп да бул. Бизде болсо жооптор келген сиздердин сурооңуздарга. Биринчи келген жоопту окуй берейин, Мухаммед пайгамбар айткан дейт. Ооба, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз айткан. Туура жооп. Хадисте ошондой. 5 Эненин таман алдында деп Мухаммед пайгамбар айткан. Биринчилерден болуп туура жооп берген көрүүчүбүз 50-99 менен бүткөн абонент. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз, урматтуу телекөрүүчү. Чынында сиз туура жоопту таптыңыз. Андан сырткары дагы 83-55 менен бүткөн абонент дагы жазган. Бир аз кечигип калдыңыз. Аны эмесе, биз жыйынтыктоочу убакыт келип калды. Сиздерге мына ушундай пиала голдтун белегин тапшырабыз. Үйгө барып, чайдан ичип бизди эстеп туруңуздар, Чоң рахмат. Ушундай даамдуу чай. Ушу чайды үйгө барып ичебиз. Дагы бир кружка бар беле, 2 чай. Экинчи берем азыр сырттан. Сиздерге чоң рахмат келгениңиздер үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.